Эс аласың да, айылым эми шаарга жакын болсок дагы абасы таза, тоого жакынбыз. Жазгысын особенно айылга келгим келет да. Мен өзүм азыр Бишкекте турам. Ошол бул жерде кички кезде эми бала кезде ушул жакта эле чаң тебелеп эле ойноп жүрчүбүз. Туулган жердин топурагы алтын демекчи, айылдан алыстап, борборго жакындап кызмат аркалап жүргөнүң менен киндик каның тамган, туулуп өскөн айылыңа келбей калсаң сагынасың. Жайгышы абасы таза, бардыгы тааныш, көчөлөр, айылдаштарың, аягы жок керилген тоолор. Логвиненко айыл аймагынын башчысы Ногойбек Самтыровда кичи мекени Чоң Даалы айылына биз менен бирге келгенинде шаардын кымгуут турмушунан чарчаганда айылын көздөй чаптырып келерин айтты. Ушу мен кээ бирде жумуштан эрте бошоп калган кезде ушул жакка көп келем. Баягы бияктан айылды да карап отурасың, таза аба, тоонун боорунда баягы жумуштан чарчап келгенде, кээ бирде бир проблемалар болгондо, көйгөйлөр болгондо ушакка келип, достор менен болобу, же болбосо жалгызбы ушакка келип отуруп, эс алып, мени эс алдырып дегендей. Ногойбек мырза буга чейин аталган айыл аймагын жетектеп келгиче борбор калада бир топ иштерди аркалап жүргөн. 42 жаш курактагы жаш жетекчиден эмне себептен борбордогу ишин айыл аймагынын жетекчилигине алмаштырдыңыз деген сурообузга ал аймактар өнүкмөйүн өлкө өнүкпөйт. Аймактарды өнүктүрүү үчүн колубуздан келишинче кызмат кылып, күч кубатыбызды жумшашыбыз керек деп жооп берди. Ногойбек Самтыров буга чейин Логвиненко айыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин депутаты кызматындагы аркалаган. Ааламга жол айылдан башталат демекчи, Ногойбек мырзада совет доорунан бери каралбай калган айылдардын инфраструктурасын жакшыртуу боюнча бир катар иштерди аткарып үлгүрдү. Мен билгенден 30 жылдан бери 5 айыл өкмөт которулду. 5 айыл өкмөт 30 жылда. Бирөө келип, ушул бир 400-500 метр жер ушул. Ошону бирөө келип ушундай бир жол салып коеюн деген жок. Биз брошенный болуп калганбыз да, бизди карабачы эмес. Көбүнчө Покровканы карайт, центрди. Мен биякта да эл да, биякта да көбөйүп баратабыз. Анан ошондон келди дагы 2,5 ай 3 ай болгондо эле айыл өкмөт болгондо эле. Ушул жерди сыра биринчи ушул маселени чечем деп жолдон баштады. Жолдон баштап ушул жерди ачты, чоң тракторлор келди, чоң машиналар келди, түрүтүп, алдагы дүмүрлөрдүн баарын алып, жок кылып, 20 метр тууралыкта көзүбүз ачылып эле калды. Жыргап эле калдык. Светти койдуруп берди, жыргап эле калдык. Эми айылда жаңы өзгөрүп ногой келген, анан бул водопровод жаңы таза суу кирип атат. Анан жалаң эле биякты карай бербестен Покровканы да карап атат, ошондой эле. 4-5 көчөсүнө шагыл төктүрүптүр. Аякты дагы 40 жылдан бери каралбай калыптыр, аякты эле жыргабаптыр. Баяк эмеден кийин сайыз кулаган, эме болгон. Көп иштер кылынбай калган да. Анан бул адамдын өзүнөн экен. Ниеттенип эле кылам десе, кылат экен. Ак эмгек адал иш менен элге кызмат кылууну көздөгөн Ногойбек Самтыров 1 жылга чукул убакыттан бери мына ушул Чүй облусунун Ысык Ата районуна караштуу Логвиненко айыл аймагын жетектеп келе жатат. Аталган айыл аймагынын жергиликтүү тургундарынын айтымында Ногойбек Самтыров кыска мөөнөттүн аралыгында айлап бүтпөй жылдап жылбаган иштерди аткарып, өзүнүн карамагына кирген айылдардын инфраструктурасын жакшыртуу аракеттерин көрүүдө. Бул Новопокровка айылы. Сиз көрүп турган чоң жол бир нече айылдарды бириктирет. Бирок тилекке каршы бул жол 30 жылдан ашуун мезгилден бери оңдолбой турган. Ногойбек Самтыров кызматка келгени эң алгачкылардан болуп ушул жолду салдыруудан баштаган. Айылдыктар чейрек кылымдан ашуун убакыттан бери каралбай калган жолдун асфальт менен төшөлүп жаңыланганына кубанышууда. У нас изменилась улица, стало лучше, стало легче ездить людям. Скорую помощь вызвать можно, потому что у нас не ездили скорая помощь, потому что улица была разбитая вся. Спасибо, это он все руководил, все смотрели. Мы все кучей смотрели за этой улицей. Слава Богу, теперь у нас есть улица. Теперь еще осталось свет провести, аллейку сделать. Все, и у нас улица будет хорошая. Бу жол вообще ремонт көргөн эмес да?
жол болуп, ушул жол ачылганы мурунку асфальт төшөлгөндөн баштап капитальный ремонтта болуп көргөн эмес окшойт. Анан кийин ушул Steam Grant аркылуу 2-3 жыл дегенде ушунун акыбетине жеттик. Кудай буйрса, былтыр 20-жылы октябрда ушул жолду салып бүтүрдүк да. Жаңы жол төшөдүк ошо. Жол азабын жеринен көрүп билген Ногойбек мырза Логвиненко айыл аймагына кирген айылдардын дээрлик бардык айылдарында көйгөйлөр дагы, маселелер дагы окшош дейт. Бардык маселелер албетте кыска мөөнөттүн ичинде чечилип бүтпөйт, бирок акырындык менен орундатып келе жатабыз дейт айыл аймагынын жетекчиси. Иштеп атканыбызга бир 8 айдын көзү болуп калды. Биздин ишмердүүлүк эми ушу айыл жергесин өнүктүрүү, жашылдандыруу, ушу биз келгенден бери, ушул кызматка келгенден бери жолдорду жасадык, асфальт төшөдүк, кирпичный жолуна. Айылда суу, таза суу проектиси өтүп жатат. Таза суу менен түтүктөрүн алмаштырып атабыз, таза суусун. Жол чырактарын койдуруп атабыз. Алдыда пландарыбыз абдан чоң. Кудай буйрса, ушу неправительственный организациялар менен, МПОлор менен, Арис сыяктуу ушундай МПО организациялар менен иш алып барып атабыз, проекттер жазып атабыз. Айыл аймагыбызды өнүктүрөлү, өстүрөлү деген ой максатта иш алып барып атабыз. Айылдардагы дагы бир көйгөй бул таза суу маселеси. Совет мезгилинде орнотулган суу түтүктөрдүн дээрлик көпчүлүгүнүн эскилиги жетип, чекесинен иштен чыга баштаган. Эскилиги жеткен түтүктөр орто жолдо жарылып калып, айрым үйлөргө көп жылдардан бери суу келбей калган учурлар да көп. Ушул себептен улам азыр көптөгөн айылдарда таза суу маселеси негизги көйгөйлөрдүн бирине айланды. Чоң Далы айылынын тургундары дагы суу маселеси менен узак убакыттан бери жабыркап келишкен. Эми айылдыктардын бул көйгөйү чечилди. Таза суу программасынын алкагында жана айыл аймагынын жетекчиси Ногойбек Самтыровдун жеке көзөмөлүнүн алдында учурда суу түтүктөр толугу менен алмаштырылып, аз күндө айылдыктардын королоруна чейин суу киргизиле турган болду. Бул жер эми айтып кетсек, бул Союз убагынан бери баягы иштесе алмашылган эмес, эч нерсе салынган эмес, ошол убактан бери келаткан нерсе. Анан ушу 2020-жылдан бери ушул таза суу проекти, ушу Арис проекти ушу ишке ашып, ушу Чоң Далы айылына ушул жаңы линиялар, трубопроводдо түтүкчөлөр чыгып атат да, Кудай буйрса. Бүт ушул линиялар бар, жаңыланып атат. Бирок мурдакы эски линиясына тийген жок, ошонун жанына жанаша жаңы линиялар куруп бүтүп атышат да, Кудай буйрса. Ар бир көчө, ар бир үйгө чейин киргизип беришет да, Кудай буйрса. Үйүн оосуна чейин. Анан ары уже элдер уже ар жагын өзүлөрү тартып кетишет. Бу жерде насос салынат, бул жана бүт очистка кылынды ичинин барычы. Насостун ичинин баары. Мындан кетет, берге бадам берип отурат. Мындан резервуарга куюп, резервуардан кайра самотек менен айылга. Самотек менен кетет да. Бул болсо ошондо хлорирование болгондон кийинки бул бачоктон хлорго кетет өзүнчө суу. Айырдан хлор менен аралашылып, кайра үстүнөн анда жазадык, системалар кошулду. Үстүнөн куйлат хлор. Общий тиякач резервуардын ичине. Хлорирование отделениясы суу бул жака подаваться этилет дагы, келет. Анан бенден өзүнүн өлчөмүндө хлор кошулат сууга. Анан бул жактан резервуарга сууну айдайт дагы. Айылга берилет да суу. Ушул эле айылда мындан бир нече жыл мурун айылдыктар үчүн спорт комплекси курулуп баштаган. Комплекс 2019-жылы толугу менен бүткөрүлүп, эксплуатацияга берилиши керек болчу. Бирок жоопкерчиликсиздиктин айынан комплекс 2019-жылы бүткөрүлмөк түгүл, дубалында жарака кетип, полу түшүп кеткен. Ногойбек Самтыров айыл аймагынын жетекчиси болуп келгени, курулушту баштап, бирок таштап кеткендерди табып, азыр комплекс салынып бүттү. Акыркы майда иштери бүтсө эле айылдыктарга колдонууга өткөрүлүп берилет. Бул айылыбыздагы спорт зал 2018-жылы правительственный проект менен өткөн экен. Бул мага чейинки айыл башчыбыз ушу ишти апарганда. Анан 2019-жылы эксплуатацияга берилиш керек болчу.
бирок тилекке каршы подрядчиктерден кеткенби же болбосо чүй управление капитального строительства ошол салдырып аткан же болбосо алардан болду билбейбиз. Бирок мен ушул айыл башчы болгондон кийин эң биринчи маселе ушул спорт залды койдум. Бул спорт зал эксплуатацияга берилбей жатып, стенкаларынан жаракка кеткен, ичинде полу түшүп кеткен ушундай маселелер бар болчу да. Анан мурунку губернатор Мияровка Мирбек Ибаратовичке кайрылып, ал болсо ушул управление капитального строительствону ушул жерге технадзор менен кошо алып келип, подрядчиктерди таап, кайра азыркы тапта оңдоо түздөө иштер жүрүп жатат да. Кудай буйрса, подрядчиктер айтып атат, ушу 1 айдын ичинде эксплуатацияга беребиз деп атат. Азыркы тапта оңдоо түздөө иштер жүрүп жатат. Ошо ичине кирип, ордунан көргөзүп берсем, жүрсөңөр ошол жакты көрөлү. Имараттын куруу иштерине бир 14 миллион 600 миң сом которулган болуш керек да. Бирок эми эң жаман жери, ишти ачыштырган жери, ушунча каражатты ушундай кылып колдонгондоруна нааразыбыз да. Точно айта албайм, ушундан чоң кылып курса болот, же болбосо мындай кылып курса болмок депчи. Бирок мындан жакшыраак болмокко деп ойлойм да. Эми муну эгерде эксперттерди алып келсек, алар билсе керек, 14 миллионго кандай имарат курса болот. Ушундай кылып эле курса болобу, же мындан да жакшы курса болобу. Айыл өкмөтүнө ишке орношуп ушу иш алып барып атат. Көчөлөрдү жасатты, суу киргизди, спорт залыбыз бүтпөй атты эле. Ошол ишти өзүнүн мойнуна алып аракет кылып атат. Бүтөйүн деп калды. Балдарга мат алып келишти. Ошо Кудай буйрса, ушу 1-2 айдын ичинде спорт залыбыз бүтүп калса, ишке кирип калса, балдар деле чыдамсыздык менен күтүп атат. Жаш балдар, байке качан ачылат деп. Мен бу жерде кароолчу болуп иштейм. Ошо башталган сүрөккө башталган ушул жердемин. 42 жаштагы жаш жетекчинин алдыга койгон максаттарын, тилектерин угуп, анын ишке тойбой турган курагы экенине ынандык. Айылдардын инфраструктурасын жакшыртуу менен катар, ал айылдыктардын, өзгөчө жаштардын өнүгүүсүнө шарт түзүү керек дейт. Айыл чарба продукцияларын, мал чарба, өндүрүштү колго алсак, жаштар арасында жаратман иштерди аркалагандар арбын болот деген пикирин билдирди. Өлкөбүз өнүгүп өссө, элибиз жакшы жашоодо жашаса, ушу жаштарыбыз бизден кийинкилерге жашоо шарт түзүп берсек, оңой жашоо болсо, жакшы жашоо болсо деген ой тилектебиз да. Ногойбек мырза жумушунан бош малда жылкы багып, асыл тукум көбөйткөндү дагы жактырат. Ал жылкыларды ат чабышка, дагы башка оюндарга салууга даярдайт. Ат адамдын канаты деп коет го. Бул азыр тай 1 жашка чыккан, английский чистокровный да, эмеси, породасы. Ошол азыркы тапта тренировка кылып атат, дайындалып атат. Астыда ат чабыштар болсо кошобуз. Булар деген гүлүк болот. Ошол азыркы мировой рейтингде ушу английский чистокровный жылкылар алдыда турат. Анан бизде да ушулар чуркайт. Ат чабышта ушулардын породасы дайыма астыда да. Ошон үчүн ушуларга көп көңүл бурулат. Айылдын чет жакасында айтылуу Далы тоосунун этегинде мына ушул ат оюндарын өнүктүрүүгө ылайыктуу жер тилкеси бар экен. Ногойбек мырза келечекте бул жерге чоң ат майданын куруп, Кыргыздын улуттук ат оюндарын уюштуруп, жаштарга улуттук оюндарыбызды үйрөтүп, жайылтууну максат кылабыз дейт. Кудайым буйрса ушул жерге ат майданын салалы деп турабыз. Азыр болсо ижарага берилген бул жер. 2022-жыл бүтөт. Бүтсө ошо ат оюндарын биздин Кыргыздын наркын баркын көтөргөн ушу ата-бабыбыздан калган ат оюндарын ат майдан салалы деп атабыз да. Ат оюндары боло турган. Ат чабыш, улак. Жакшы тилек жарым ырыс дейт. Тилеги жакшынын иши да айтканы менен айкалышып турат. Кызматы менен кыр көрсөтүү эмес, чын дили менен өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошкон Ногойбек Самтыровдай жаш кадрлардын арабызда бар экенин көрүп, көңүлүң тоет экен. Албетте кызмат бул колдун кири сыяктуу.
Эң негизгиси адал иштеп, адилеттүү чечимдерди кабыл алып, калыстык, ак ниет жана чын дилиң менен элге кызмат кылсаң, өлкөдө сөзсүз өнүгүү орун алат.